Туғандар, ассаламу алейкум. Мынакей бүгін біз Рамазан Тақсырдың сервисі жана анын үстүндөгү самовар номер 1 деген чайханасынын ачылышына келип калдык. Караңыздар, канча машина келген. Бүт таксопарктагы балдарды чакырып, тууган уруктарды чакырып, бүгүн ихсан кылып, ачылышын кылып берип атат. Билесиңер, буга чейин бул жерде розыгрыш болуп, бул таксопаркта Матиз коюлган, өзүңөр жакшы билесиңер. Бүгін ошол Матиздин дагы ээси чыгып, ээсине тапшырылат буюрса. Жүргүлө, бир сыйра ичин көргөзүп чыгайын силерге. Наливай, чайханчик, чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? Кирип келсем, Рамазан Тақсырдын үй бүлөсү мени кучак чайып тосуп алды. Витринадагы соленыйларды көрүп ушундай аппетитим ачылды. Бул жерге өзүбүздүн колбасаларды, жер жемиштерди жана ошондой эле биздин өзүбүздүн суусундуктардын баарын толтуруп коюптур. Чынын айтсам, Рамазан Тақсырдын атасына беш кеттим. Могу сиздер көрүп турган казандарды, очокторду, тандырларды бардыгын өз колу менен куруп койду. Мынакей туугандар, буйруса ашыбыздын зербеси дагы даяр боло баштады. Отту алолотуп жагып койдук. Азыр бөдөнөнүн жумурткасынан аш жейбиз. Ага чейин жер жемиштерден жеп, таксист коллегалар менен бир аз маектешип туралы туугандар. Бул жерде бөдөнөнүн жумурткасы эмес, жада калса Рамазан Тақсыр живойун да алып келип коюптур. Бөдөнөнүн үнүнүн коштоосунда ушул жерге келсеңиздер плов жеп кетесиздер. Бул жерге өзүбүздүн белгилүү ажекелерибиз келип, чайханадан бир куюм чай ичкенче Куран окуп хатмы түшүрүп кетишти. Бул жердин жасалгаларындагы ушундай укмуш кылып жасалгалашыптыр. Жада калса аквариумуна чейин ушул жерге коюп коюптур. Бул жерде билесиңер, экинчи кабатында чайхана болсо, биринчи этажында автосервис, замена масла, шиномонтаж, запчасттар, айтор бүт бардык жумушту кылып атат. Жада калса обклейканы, подтаксы бүт бардыгын ушул жерде бүтүрүп берип жөнөтөт туугандар. Караңыздар, брендтерге чейин бүт бардыгын кылып беришет. Дарегин телефон номерин видеонун астына жазып коем. Автосервис уста самовар номер 1 сиздерди кучак чайып тосуп алат. Ассаламу алейкум варахматуллахи ва баракатуху, уважаемые друзья. Сегодня в честь открытия чайханы «Самовар номер 1» мы решили вручить приз, который разыграли среди своих водителей, автомобиль. Водитель у нас даже не был в курсе, он даже не слышал, что сегодня открытие чайханы. Вот, он, оказывается, телефон потерял 2 дня назад и даже не был в курсе, что у нас чайхана открывается. Мы его нашли и пригласили. У нас время 21:45. Уже никого нет, и гостей все уехали, но он у нас здесь еще кушает, плов сидит. Давайте вместе заходим и вручаем ключи от автомобиля и СТС. Ассаламу алейкум. Телефон там айтып кел. Телефон емес, машина сіздікі. Сертификат. Ключи. Бүгүн мынакей 10 январь болуп калды, же 11 болуп калды бүгүн. Же 11 болуп калыптыр. 11 таңкы саат 7:30, билесиңер, буга чейин айта кеткем. Азыркы күндө бир Кытайларды күнүгө 3 машина болуп ташып атабыз деп, азыр ошолорго жөнөдүм. Күнүгө 3 машинеге ар кандай графикти коюп, ар жактарга алып барып, алып келип атабыз. Булардын профессиясы ким десем, булар основном менимче ушу медицинский оборудованияларды жанагындай больницаларга, городской больницаларга ошоларды бүт орнотот экен. Электрик, программист, ошого окшогондор экен да, Кытайдан келген атайын жанагындай специалисттер экен. Бүгүн мага график бир күн кечки экен почти. Бүгүн эртемен алып барып таштайм, бирде дагы бир жерден алам. Кыскасы 3-4 адрес бар экен. Менимче бүгүн кечке булар менен сүйлөшкөнчө дагы каяктарга барабыз, ошол жөнүндө дагы даана маалымат билип, жакшы бир видеоролик кылмакчымын туугандар. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуп туруңуздар. Видео жакса лайк басып, обязательно
ой пикириңиздерди калтырганды унутпаңыздар туугандар. Мынакей Ленинский проспекттеги Ленинград Гагаринский торговый центрден жанынан өтүп кетип атам. Бул метрода дагы канчалаган күндөр өткөн убагында жаш кезде. Мынакей Гагаринский Ашан убагында ушул метрода дагы жашап калганбыз. Кеттик туугандар анда. Азыр Роснефтке кирип бир кофе алып алайын. Анан кийин барып Китайларды тосуп алабыз. Мынакей туугандар. Моомдай V-класстар менен күнүгө 3 машина ташып атабыз. Кээ-бирде график эрте менен кечинде эле болуп калат. Кээ-бирде ушундай 3-4 рейс болуп калат күнүнө. Бирок иш болсо болбосо дагы күнүнө как положено 10 сааттан рабочий время жаздырып атабыз. 10 сааттан. Иш болсо болбосо дагычы. Эми иш минимум как 2 рейс да. Эрте менен кечинде. Tamam, fikirde o. Bir точкабыз, мынакей. Проспект Андроповада, ЕС деген отель бар. Bir точкасын ушул жерден калган дагы 1-2 жерде бар. Ошол жерлерден алып кетебиз. Китайларым жок го менин бул. Узкоглаздар каягында болду экен, чыгы элекпи? Эми чыгышат окшойт да, саат 8 болду. 2 минут бар экен. Ушундай пунктуальный болушат экен китайларчы. Ушундай ишти жөн эле сүйүп иш кылышат экен, жөн эле эмне иш кылса дагычы. Иш жана иш деп ушларга чыгарган буда деп койдум. Азыр неден күтүп турабыз, жүгүрүп келе калышат. Нихау, нихау деп келип калышат азыр. Мындан карагыла. Ровно саат 8:00 болду. Отельдин оозунан чыгышты уже. Шунчалык пунктуальный болот экен. Мен бир дагы күн ушунча уже канча күн? 15 күндөн ашык ташыдык, бир дагы ошол жерден кечигип чыкканын көрбөдүм ушулардынчы. Биздин кыргыздар болгондо, 8 десең 8:30, 9га чыгат го. Ответственность өтө күчтүү болот экен буларда. Эми булардын профессиясы ушундайбы, же өздөрү ушинтип ишке деген умтулуу ушунчалык буларда күчтүүбү? Билбейм да, биз кыргыздар более мында жалкоорак келебиз го. Мисалы үчүн мен деле кээде могул жака уктап калып 10-15 мүнөт кээде кечигип калган күндөрүм болду да. Ушунчалык ответственный болот окшойт деп койдум да булардычы. Good morning, brother. Good morning. How are you? I'm fine. Okay, brother. Good morning. Good morning, brother. Okay, let's go. Okay.我给你旁边，我会转一公里，这一个点。去他那儿这个。他问我明年还会不会来？我说太烦。他说那个发照机啊，还有什么，还有个什么，全那个给打你们干了。 Волоколамский шосседеги номер 1 больница бар, могул жерге, ушул жерге алып келип таштадым. Мен мону бир үй болсо керек деп жүрө бердим буга чейин. Жолум түшпөгөн экен, ишим түшпөгөн экен бул жергечи. Көрсө бул больница экен. Укмуш кылып турган эми мындай корабльдей кылып өзүнчө элечи. Азыр үйгө барып жатып эс алып бир аз. Түнү да көп уктай албай калдым. Саат 1:30 барып дагы бир гостиницадан ошо менен кечке жүрөм дагы. Үйгө барып эс алып гостиница Дельтага дагы келип калдым. О, нар жагына 5 бармак ачылып, оң жагы толтура гостиница. Биздикилерге куда берген да. Чыгышып турганда турушат. Всё. Давайте. Увидимся. Булар эмес экен.
Булар эмес экен. Башка бирөө экен. Кытайлар кыйын экен, чынын айтсамчы. Азыр Бакинскийге келдим. Бакинскийде молжеде бир эски больница бар экен. Булар ошо крупный жанагындай больницаларды жанагындай тендерден утуп алып, ошоларды бүт жанагындай оборудованиялары менен обеспечивать этип, ошоларды установка кылып берип, ошондой менен кыскасы заниматься этет экен да. Өтө жана Хайер деген крупный компаниянын какой-то бир часть экен булчу. Ошондой туугандар. Өтө жанагындай акча, өтө крупный айланган бир компания экен. Азыр келип таштадым, саат 2 болду. Биз 4кө чейин бүтөбүз, если что дейт. Хорошо, 4кө чейин бүтсүн күтүп турайын дедим, обратно таштап, Измайловага алып барып таштап, андан ары Волоколамкага кечинде жана эртең менен алып барган жанагы китайларды ошол жактан алып, анан кийин Андроповага алып барып таштайм. Кыскасы кечээ күнү досум менен сүйлөшүп отуруп бир маалымат угуп калдым да. Мен буга чейин чынын айтсам вообще билген эмес экенмин ал нерсеничи. Эми билгендер да бардыр, билбегендер да бардыр. Эгерде билбесеңер билбедим деп комментарийге жазгыла, билсеңер билдим деп жазгыла. Анан кийин билбесеңер дагы, ой мен төрөлгөндө эле билгем, врачта андай бар эле, медежеде андай жок эле дебестенчи. Кыскасы досум айтып берип калды. Пассажир чыгыптыр аркасына. Анан кийин бир жакшынакай бир сулуу келген кыз чыгыптыр да. Анан кийин Нургаз дейт, ушундай бутылканы алып туруп эле дейт. Суну ушундай көтөргөндө төй елки дедим деп атпайбы, десем, могу жеринде дейт. Кыз экен дейт, бирок кекиртеги бар экен дейт. Могу кекиртек деп коебу? Кекиртеги бар экен дейт да. Кекиртеги болсо эмне болуптур десем, ол кекиртеги болсо ал эркекте транс деп атпайбы? Анан ошондо билип атпайм мен, аял кишилерде могу кекиртек болбойт экен да, могу кекиртек болбойт экен. А эркектерде болот экен. Өткөндө бир сторис тартып, таксисттер андай кылбагыла десем, биздикилер туура эмес түшүнүп алыптыр. Кыргыздар андай кылбайт деп. Мен ал жерде кыргыздар кылат деп айтпадым, таксисттер дедим да. Биздин таксист коллегалар деген маанидечи туугандар. Анан кийин эми ал жөнүндө жаткан соктур деп атпайбы? Давайте мындай парковка болгон жерлерди карайбыз. Моңарагда. Бирөө вообще эле 5 литровойго толтуруп таштап кетиптир, а? Бирөө. Мо Бакинскийдеги больницанын эле парковкасы. Анан кетейиндер. Монда дагы бирөө жатат. Шишкин лес. Вот. Бул да сокпу. Бул да сокпу ошондо. Кандай болуп калды ошондо? Эй, жигиттер, коллегалар, мындай кылбайлы. Хотя бы мусорга таштагыла. Уят, уят. Ёлки, уят. Таксисттер каерде парковкаласа, эми таксисттен башка кылбайт да. Мен Москвада канча жылдан бери такси кылып жүрөм. Мен билем да. Уят андай кылбагыла. Мусорга таштап койгула хотя бы. Всё, туугандар, алып келип таштадым гаммага. Гамманын жанында мондай сонун эски чоң Кремльге чейинки Кремльдер бар да, мондай. Царский. Ичинде постоянно туристтер көп болот, ушул жерди көргөнү келишет да. Жаш балдарды жанагынтип экскурсияга алып келип, ушул жерде көп айланышат. Ана, Кытай досторум алып келип таштадым. Шагыратып. Ушу бүт электрик программист ошого окшогон нерселер менен заниматься этет экен да. Бирок мына багажниктин эшигинчи. Ушунча нерсени кылбайм. Неужели ушундай машинанын багажнигин көргөн эмес билем да мондай. Автоматчы. Биразы багажник автомат деп ачып түшүп көргөзүп койсом деле кайра түшүп алып тартап, кайра жогору көтөрөт. Базар зеро дегенден башыңарга дедим. Чалайды экенсиңер дедим. Ушундай туугандар. Бир күндүк болгон кытайлар менен жумушуму көргөздүм, кандай болуп өтүп атат булар менен. Ушинтип күнүгө алып келип, эптеп иштеп атабыз да. Буларды саатына 3,5 миңден, ошо айта кеткендей эле күнүнө 10 сааттан 12 саатка чейин иштей беребиз деп ошентип сүйлөшкөнбүз. Дагы буюрса бир 10 күндөй болот болуш керек. Дагы марттарда келебиз болот, но билбейм тууганда, көрөбүз. Так что ушундай бир ролик даярдадым бүгүнкүгө. Айта кеткендей эле видео жакса лайк басып, ой пикириңер болсо калтыра кеткиле. Эмдиги видеого чейин сак саламат болуңуздар.